Миллиондогон ашык биздин жарандар чет өлкөдө жүрүшөт да. Кыргызстанда жумушту таап албай, Россия жана башка өлкөлөргө кетип, ушул жерде акчаны издеп жүрүшөт да. Эми кредитти ким төлөйт? Чынында биздин балдарыбыз төлөйт. Ушул миллион деген жарандардын балдары үчүн төлөшөт. А чындыгында мындай алсак, коррупционерлер төлөбөйт экен. Мен бүгүн мыйзамсыз мүлк жөнүндө жөн эле сураган жокмун. Мен жөн эле сураган жокмун. Башкы прокурор айтып атат, биз 400 миллион сомго биз арест койдук. Да, бул жакшы, бирок жетпейт да. Салыштырма кылганда жетпейт да, ошо 111 миллион долларды алсак жетпейт. Кредитти, значит, байкуш эл төлөйт да. Мен ойлойм, бизге башкача кылыш керекпиз да биз. Ошол так, конечно, аныктаса, албетте аныктаса, коррупционерлерден аркылуу эле төлөш керекпиз да. А бүгүн, мисалы ошол коррупционер десек, бирок акчаны таппасак, мыйзамсыз мүлктөрдү таппасак, бул кичине күлкүмүштүү болуп калат да. Коррупция болдубу, болгон жокпу, анда ушундай сөздөр көп болот да. Бизде бай жашагандар ким? Ишкерлер ооба. Булар мыйзам түрүндө иштеп акчаны табышат. Чиновниктер учурунда бирөөнү мактап, учурунда бирөөнү жамандап, өзү жыргап, ушуна жүргөн чиновниктер азыр бай эле жүрүшөт. Мына карабайсыңарбы, алардын особняк, джип, эмне деген жок. Кандай деген мүлк жок. А бирок оформленияны карасак, алардыкы эмес. Бирөөнүн тайкен, байкен, апасынын. Андай болбош керек. Ошону силер так изилдеш керексиңер да, укук коргоо органдар. Коррупция дегенде бүт туугандарды, бүт барын караш керек. Мыйзамсыз мүлк болуп калдыбы? Сразу ошону арест кылыш керексиңер. Бирок ошол эле жерде мен дагы бир нерсени жөн эле айткан жокмун. Соттук процесс ачык болуш керек. Сот бүткөндөн кийин, жогорку сот чечим чыгаргандан кийин бүт иштер дагы ачык жарыя болуш керек да. Тарыхта аны келечекте башкалар изилдеп